Assalamu алейкум, урматтуу бир туугандар, мекендештер. Мына Кудай буйруса, бүгүн 9-сентябрь буйруса Асыл эженин үйүн ички сырткы толугу менен бүтүрүү ишине кириштик. Кудай насип кылса, буйруса. Мына бул айнектердин баарын салынып, айнектерди болсо ошол өзү үй бүлөсүнүн атынан Кудай буйруса Ош областынын Ша Мурзаев Замир байке үй бүлөсүнүн атынан деп ошол айнектерди Кудай ыраазылык үчүн деп ошол канчалаган муздак сууктуктан бир кооруп турсун үчүн ошол бир эжекелерге бир жылуулук тартууласын деп мына эжекенин батасын алайын деп Асыл эжени бала чакасы менен мына ушундай иштерди үлгү болуш үчүн бул нерселердин баарын биз мактоо же бир башка бир көрүнүү же өзүбүздү көрсөтүү же болбосо бир башка бир ниетте эмес, жакшы ниетибиз жакшы. Бул ушу Замир байкени көрүп ушундай байкелерибизди мына Курал байке Казакстандан мына эшикти мынакей Курал байке үй бүлөсүнүн атынан деп Казакстанда иштейт, өздөрү чет жакта иштейт, бирок ушул эшиктерди мына ушундай жакшынакай жакшы качественный эшиктерди кымбатына карабай жакшынакай алып алышып, мына айнектердин баарын салышып, бул эки үй бүлөнүн атынан келген ушул чоң салым. Анан буну баягы айтып атканыбыздын себеби деле бул баягы бирөөлөрдү мактап же бир башка нерседе эмес, бул нерсенин баары ушундай Асыл эжеге окшогон, мынакей Асыл эжебиз турат, сүйүнүп кубанып атат, Нурайке. Анан ушундай Асыл эжеге окшогон эжекелерибиз бар, канчалаган кыйынчылыкта жүргөн, азабын тартып үйдүн. Ошондой үй бүлөлөргө биздин Замир байке же болбосо Курал байке деги эле мына ушул үйгө канчалаган адамдар салымын кошуп атат. Мына Сбербанктан салып атат, Кудай ыраазы болсун. Наамга салып калышып атат. Анан ошондойлордун баарын ыраттап, мына ушундай үйдүн турушуна себеп болуп атат. Бул үй жөн эле өзүнөн өзү туруп калбайт экен. Бунун баарына ошондой салымдын, аракеттин, ошондой нерсенин жыйынтыгына бүгүнкү күндө сүйүнүчтү алып келип атат буйруса. Анан бунун баары ошо бирибизге бирибиз үлгү болсо экен деген ниетте. Мына Асыл эже мына ушундай ак өргөнү башында ошол ниет кылганбыз. Мына бүгүн дагы бир аз тыныгуу жасадык, бир аз турду үй. Эми бир аз күч алып алып, ушул нерсени Кудай буйруса белди бекен бууп, мына эми ички сырткы отделкасын жасап туруп, эми сизди киргизүү аракетине кириштик. Кудай буйруса бүгүн 9-да баштадык. Анан ушул канчалаган четте жүрүп дагы, ушул мекенибизде туруп дагы кол сунган мекендештерибиз бар. Ошолорго сиздин батаңызды берип коюңуз деген, же болбосо ушундай бир батаңызды алуу ниетин ойлоп, салымымды кошоюн, энекемдин батасын алып калайын деген бизде уул кыздар көп. Анан ошондой уул кыздарыңызга өзүңүздүн батаңызды берип коюңуз Асыл эже. Шаймурзаев Замир деген кагылайын, Алла ошол 5 терезе салып берди, очогунда оту болсун, казанында аш болсун, ташторкон нан болуп, өрүшү малга толуп, короосу койго толсун. Эшикти болсо Курал менен Жаңылай деген келди, Казакстанда иштегендер. Алар да чет жакта өтө дагы салымын кошуп атышат. Алардын да очогунда оту болуп, казанында аш болуп кагылайын, Алла. Буларда жаманчылык кууп кетпесин, жакшылык үйүнөн кетпесин кагылайын, Алла. Бир Алланын батасы болсун, бир Алланын көзөмөлүндө болсун кагылайын, Алла. Ошо эки салган акчалардын негизинде биздин фонддун жетекчиси Азаматка Алла Таалам жакшылыктарды берсин. Мен ыраазымын кагылайын, Алла. Мына эми үй бүтүп калды, туруп калды. Эми асмас жери калды, бүткөнгө эми баштаган иш куруп калбайт дейт. Эми бүтөт. Азамат ары бери чукап жүрөт, кагылайын, Алла. Бул эшигин далдырды, мына терезесин салдырды. Жакында үйгө кирип кетебиз деген жакшы тилектерибиз калды да. Кудай буйруса, Кудай кааласа тилектерибиз орундалат. Ошол балдарга ыраазымын. Мен өзүмдүн атымдан, семьябыздын, балдарымдын атынан терең ыраазычылык бар болсун кагылайын, Алла. Балдар аман эсен болсун, жакшылыктары көбөйсүн. Бир бергени миңге, миңдики түмөнгө болуп куюлуп турсун өзүлөрүнө. Бир Алланын батасы болсун. Мен жолдорун алсын, балдар аман болсун. Кудайым кабыл кылсын Асыл эже. Ар бир салымын кошуп аткан бир туугандарыбызга Кудайдын ыраазылыгы болсун буйруса. Анан мындай иштерди биз көп кылууга аракет кылабыз. Ошол кайрымдуу бол, коомдук фонд деп негиздегенибиздин дагы эң негизги максаты мына ушундай үйлөрдү тургузуу.